Өткөн түнү абадагы зыяндуу заттардын жогорку деңгээлдеги булгануусу Москванын бир нече райондорунан табылды. Аба ырайынын шарттарына байланыштуу коркунучтуу заттардын келип чыгышы жана таркалышы ошол эле замат кыйла жогорулаган. Мунун баарына Орусиядагы антициклон себеп болууда. Ошондуктан Москвада өткөн дем алыш күндөрү жазга барай башталды. Кызыгы март жана февраль кыш мезгилдери жылуу болгондугуна карабастан, жаз мезгили өз убагында кирип келди. Ал эми Борбор Азияда жаан-чачындуу күндөр уланууда. Бул тууралуу мен Гүлүм Эркинбек кызы 11 каналында кененирээк айтып берем. Саламатсыздарбы? Мындай кубулуш Кытайдагы Ак Суу жана Үрүмчү шаарларына таасирин бербейт. Казакстандын чыгышынан орун алган антициклон азыр таркап, бул циклондун бир бөлүгү таркабай жаан-чачын төгүп жатат. Мисалы, Борбор калаасы Астанада күнү бою асманды булут каптап, кечке жуук жаан жаа баштайт. Алматада эрте менен күн бүркөө. Түштөн кийин мелүүн жаан башталып, кечинде жамгыр бороон менен коштолот. Өзбекстанда күн качан ачылышы белгисиз. Фергана өрөөнүндө күнү бою жаан-чачын болот. Түнкүсүн жааган жаан эрте менен алсырап, күндүзү токтошу ыктымал. Ташкент шаарында эртеден кечке жаан төгүп, кечинде токтойт. Нукус өрөөнүндө кечке чейин асманды булут каптап, эрте менен ошол күнү майда жамгыр жаап, кеч киргенде токтошу керек. Түркмөнстанда эрте менен күн ачылганга чейин жаан токтоп, күнү бою асманды кара булут каптап туруп, кечинде жаан кайра себелеп жаай баштайт. Тажикстандын Борбор калаасы Душанбеде эртеден кечке жаан жаап, кечке жуук азаят. Хорок өрөөнүндө абанын температурасы кескин төмөндөп, жаан жаашы күтүлүүдө. Баткен менен чектешкен Ходжент шаарында жаан чагылган менен коштолот. Кыргыз гидрометтин маалыматына таянсак, Кыргызстанда 31 марттан 13 апрелге чейин көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. 31 мартта жана 1 апрелде түнкүсүн Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад областарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын каттуу жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу аймактардын автожолдорунда кар күткүсү жана жолдор тайгак болушу мүмкүн. Кээ бир райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасы 15-20 метрге чейин жетет. 1-3 апрелде абанын температурасы дыйканчылык аймактарда түнкүсүн төмөндөйт. Мына ушундай аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Маанайыңыздар чөкпөсүн, мындай климат көпкө созулбайт. Ошондуктан аба ырайы күтүүсүздөн бизге эмнелерди даярдап турганын алдын ала билгиңиздер келсе, 11 каналында баарынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.